Кубаныч, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, биз көптөн бери маектеше элекенбиз. Азыр кененирээк маектешүүнү каалап турам. Федерация кандай иштеп атат? Калыстар жөнүндө да айта кетесизби? Азыр эрежелерде да бир аз өзгөрүүлөр бар, баардыгына токтоло кетесизби? Федерациянын ишине токтоло кетсек, ушу Рамис Жунзалиев байкебиз келгенден бери оюндар бир топ алдыга жылыш болду. Буга чейин чынына келгенде ар бир областта кышында оюндар болчу. Район, анан ошону быйыл общий Кыргызстан 7 область ичинде бул өттү. Алар райондун ичинен мыкты чемпион командалар райондор келип Бишкекке келип ушу Акбулат майданында күчтөн сынашты. Ошо дагы федерациянын иштери алдыда дагы көп болуп атат. Судьяларды алмаштырып окутуп, азыр полномочияны көбүн оюн талаасына главный судья эмес, ортодогу калыс чечип атат. Мурдага караганда кадыр десем болот да, аябай федерациянын иши алдыга жылып атат. Кубаныч, сиз канча деген көкбөрчү жигиттердин баягы фанаты болосуз, канча жаш жигиттер сизди көрүп өсүп атат. Негизи эле фанаттарыңыз көп экен да, мен баягы эл арасында жүрүп көрүп калып атам. Мындай үлгү көрсөтүп жүрүш үчүн, ушундай фанатты топтош үчүн канча жылдан бери оюн талаасында жүрөсүз? Оюн талаасына келгенде буга чейин айыл жергесин ойноп жүрдүм. Анан кийин бул чүй жергесине аякта ойноп жүрдүм. Ушу 2013 баштап ушу высший лигада ойноп келатам. Башында ойноп баштаганда ушу Самыр командасында ойногом. Ошо командасында ойноп, ошол жерден такча алып жетилип, ушул даражага жеттим десем болот. Бул даражага чын айтканда оңой менен жете койгон жокмун. Талык баган мээнет, ошонун байкелердин мындай үлгүсүн угуп, айтканын угуп, алардын оюндарын көрүп десем жаңылышпайм. Ар бир улакчыны баягы атын көтөргөн, оюнун деңгээлин көтөргөн бир ат болот экен да. Бир убакытта бир ат менен келишип калып, мыкты оюнду көрсөтөт. Ошол учур сизде кайсыл ат менен болду деп ойлойсуз? Мен жаңы келгенде ушу Самыр командасына келгенде башында Байтор деген турат минип, ошо менен эл оосуна илинип таанылгам. Андан кийин ошол 2014 баштап ошо Байтур аргымага мендим. Ошо Байтур аргымагы, ошо Байтур мени эл Кубанычты кубаныч кылган Байтурдай. кубаныч кылган Байтурду балким мен Байтур кылдым деген ойдомун. Ошо мен ушу Байтур жерде калтырган жок. Ошо төбөмдү көккө көкөлөтүп, ошо эл алдына алып чыгып таанытты десем болот. Ошо мен жакшы көрүп, жакшы минген аттарымдын ошо бири Байтур болду. Көңүлүңүзгө толгон ат. Көңүлүмө толгон. Азыр дагы ушу каарса дагы да болсо биринчи лигада ойноп атат. Жакшы ат. Жакшы экен. Анан Кубаныч, айтсаңыз, негизи сиздин кыялыңыздагы ат азыркы учурдачы жекенин аты кайсыл ат? Ушул атты минсем мен мыкты оюн көрсөтөт элем, ушул ат күчтүү ат деген кайсыл ат? Азыр көрүп жүргөндө мен ошол Ынтымак командасында ушу Кушубай минип жүргөн Байтордун атты минсем деп мындай ойлонуп коем да. Мындай өзүмдүн көңүлүмө, купулума толот да. Күчтүү ат, балбан ат. Ошол атты минсем мындай жакшы оюн көрсөтөт деген ойдомун. Анан сиз утпаган турнир барбы? Мен ушу Көкбөрү жаатында келатам. Кудай буюрса, ошол мен тарткандан баштап эле баардык турнирди утуп, баарына ошо биринчи орунду алып келатабыз. Ошо акыркы жылдары ушул Норус турниринен 1-2 жыл болду. Ошолорго чейин мындай утулуп келатабыз. Атак мындай Норус турнирин, 9-май, эгемендүүлүк күнүн, ушу президенттик кубогун, ушу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун, Кыргызстандын ичиндеги мындай мини көчмөндөр оюнунун баарын жеңүүчүсү десем болот да. Кыргызстанда чын айтканда ар бир областта, ар бир райондо, айылда мыкты аттар бар. Норуста БТР менен оюн көрсөткөм. БТР да жакшы ат. Буюрса ушу Норуста Самыр деген аргымак болчу. Ошо былтыр достук командасына жүргөндө мингем. Ошол ат кичине суууту жакшы келбей ооруп, ошондон байланыштуу оюнга чыкпай калган. Бул оюнга буюрса чыгат. Ошол ат менен жакшы оюн көрсөтөт деген ойдомун. Ошо ат менен мындай айтканда өзүмдүн көңүлүмө, купулума толуп келатат атчы. Акырынык менен ошол ушу багуусу кичине эмерээк болот, өткөн ооруганга байланыштуу. Буюрса кийинки оюндарга
аябай күч берет деген ойдомун. Сиз кимди көрүп көк бөрү дүйнөсүнө келип кимдин фанатысыз? Эми чынын айтканда самыр өрөөнү, самыр жергеси көк бөрүчүлөргө бай десем болот. Ушу биздин айылдан атактуу Койчукей Мухамбет, Солтобаев Айбек, Нурманбет Койчукеев, Фаркат Бейшекеев, Туналиев Урустам деген ошого окшогон байкелерибиз чыккан самырдан. Ошолордун оюнун көрүп, айылдан келип, ошол бизди айылда жүргөн ошо Койчукеев Мухамбет байкебиз бизди оюнга самыр командасына алып келген ошондо 19-20 жашымда. Ошондон баштап ойноп келдим. Анан ошол байкелердин оюнун көрүп, андан кийин ипподромго чыкканда ошо Насакей Улан, ушул байкелердин оюнун көрүп, кызыгып ошолордун немелерин андай көп көрчүмүн да жаш кезимде оюндарынчы. Ал маалда мындай интернет маал жок болчу, ошол маалда мындай айылда байкелер келгенде ошо дистерин сурап, шаарга келген ошолордун оюндарын көрүп, кубанычымын ошо мен дагы ушул эл алдына чыгып, ушу ипподромго чыгып, форма кийип, ошол жерде бат алсам деген кыялым болчу. Ошо кыялдарым уже орундалды десем болот. Көк бөрү дүйнөсүндө өзүңүзгө баягы Кубаныч Султан уулу деген ат жасай алдым деп ойлойсузбу? Эми буюрса акырындык менен жасалды го деп ойлойм. Муну өзүм айта албайм. Эл тарапы, эл баалап, эл баасын берет деген ойдомун. Анан Кубаныч Султан уулу кайсы жигит мындай жекеме жекеде күчтүү деп кайсы жигитти айта алат? Эми жекеме жекечеде күчтүүлөр көп. Нооруз Ыраатбек уулу бар, Айбек Темирбаев бар, Кушчубай Илис уулу. Эми атын атай келсек көп оюнчулар бар. Анан сиздин көз караш менен чабуулчу жигиттерден күчтүү жигиттер кимдер? Эми күчтүүлөр Рустам Туналиев, Манас Ниязов, Аскат Аскаров, Мыржан Мелисбек уулу, жаштардан ушул Өмүрбек Келтаев кийинкилерден. Анан Исхак бар, Нурдин. Эми атай берсек ар бир командада мыкты балдар бар. Ошол өткөндө. Анан мыкты коргоочу деп кимдерди айта аласыз? Эми мыкты коргоочу көп. Фаркат Бейшекеев, Эрлан Төлөбеков бар, Жөкө Орозбаев, Белек Мукаев. Эми ушул лигадагы ойногон баары эле мыкты коргоочу деп эсептейм мен. Баары жөн балдар ушул лигага чыгып ойноп аткан деп ойлойм да. Эми Сарыөзөн командасы дайындыгыбыз жакшы. Орозо бүткөндөн кийин 2-3 күндөн кийин дайындыкты баштаганбыз. Аттарыбыз буюрса жакшы, аттарыбыз өткөндөгү аттардан дагы почти 50% десем болот. Алмашуу болду, балдардан 1-2 бала келди. Дайындык буюрса жакшы, балдар буюрса эртең менен кечин 2 маал тренировка кылып, эртемекисин чуркап, залга барып, кечкисин бүткө үзүскө тоого бир аз чуркап, турникке чыгып, канатка чыгып, ошол шаардын четинде эмеде Новопокровкада көк бөрү школада дайындандык. Ошол жерде көлгө келгенибизге бир 2-3 күн болду, жүзө болду. Ошо буюрса дайындыктарыбыз жакшы. Ошол бизди чогултуп, баш жүктү бириктирип аткан ушул Сарыөзөн командасынын байкелерине Алла ыраазы болсун, иштерине ийгилик болсун. Ошо биз дагы бөлөк командалардын катарын толуктап. Ийгиликтер болсун анда оюн талаасынан Рахмат. безигели буюрса. Рахмат Кубаныч. Жакшы.